Боркер меримдүү Аллах Тааланын саламы менен баштайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар. Бүгүн сиздер менен биз чогуу тазалык ыймандын жартысы деген темада сөз кылабыз. Биз бүгүнкү сөз кыла турган ордо Азирети Умар атында Кыргызстан Ислам университетинин жалпы студенттери менен жана ошондой эле төрүбүздүн куттуу коноктору менен анда ушул жаштарыбызга шерепчи болуп келген конокторду тааныштырып өтсөк, коомдук ишмер Жылызбек Турганов агабыз, кош келдиңиз. Үркүн тасмасынын мүдүрү Эрлан Жамгырчиев байкебиз. Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Улан Успов агабыз, дин таануучу. Урматтуу коноктор, пайгамбарыбыздын хадиси керемет бир сөзүн калтырып кеткен, ушул тазалык ыймандын жартысы дейт. Азыр бизде ушундай көйгөйлөр болуп атат. Өтө чоң маселе. Шаарыбыз айрым жерлер таза, айрым жерлер тилекке каршы басканга дагы жүргөнгө дагы мүмкүн эмес, анан тазаланып атат. Деги эле ушул тазалык ыймандын жартысы деп ушул хадиске токтолуп, андан кийин баштасак анда жаштарды уксак, урматтуу жигиттер, ушул хадистин маани маңызына кандай түшүнсө болот? Пайгамбарыбыз бул сөздү жөн айтпаса керек. Бунун аткарылышы, милдети кандай болуш керек? Бул хадистин деги эле мааниси адам бир эле мындай караганда өзүнүн бүт денесини тазалап жүрүш керек, айлана чөйрөсүн тазалап жүрүш керек. Анан өзү негизи ички тазалык, сырткы тазалык бар да. Анан айрыкча ошол мусулман киши ички дагы, сырткы тазалыкты да сактай билиш керек. Каякта болбосун, гигиена сактап жүрсөк, жанагындай жаман ооруларга биз жолукпай калабыз да. Жакшы. Мынакей ички жана тышкы деп атабыз. Ошол дагы эми бизде азыр мынакей, Кудайга шүгүр, жаштарда ички тазалык жакшы эле болуп баратат, Кудай буйруса. Аларды көрүп атабыз ар бир жумада, көчөдө жүргөндө. Анан азыр мынакей шаарларыбызда, айылдарда, мечиттерде тазалыктар башталды да. Анан бизде бир күн, бир жума, бир ай тазалагандай анан калып кетип атат да. Ошону мындай улантып туруу үчүн биз кандай иштер жасаш керек коноктордо? Сөздүн башын биздин атабыз Какыразаковдун сөзү менен баштагым келип турат да. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген бул сөздүн ички жана сырткы дүйнөсү деп туруп айтып атат. Биз өзүбүздүн гана тазалыгыбызды эмес, тегерегибиздеги жан тегерегибизде турган нерселерде таза болуш керек дейм да. Себеби тазалык бул ден соолуктун булагы болот. Таза адам болсок, таза иман болсок, дайыма таза болуп жүрсөк, мына мисалы мусулманчылыктын эмнеси жакшы? Мына окумуштуулар деле далилдеген да. Бунун өтө бир ден соолукка өтө чоң мындай пайдасы бар. Бул ислам таза диндердин бири деп айтылган да. Себеби мына карап көрсөк, 5 мал намаз окуса, 5 мал да араталат, тазаланат. Мына биз орозо маалда, орозо тутканыбызда, мына ошол дагы кандайдыр деңгээлде ошо ички эмелердин баарын, бул жаман нерселерден ичибиз тазаланабыз. Бул дагы өтө бир жакшы нерсе да. Бул тазалыктын чындыгын айтканда, мен ойлойм, мындай айта турган нерсеси өтө көлөмү чоң болуш керек. Адам баласы тазалана турган болсо, өзүнөн башташыбыз керек да. Биз бирибизден үй бүлөбүздөн башташыбыз керек. Баягынан коомчулукта мына акыркы күндөрү мына биздин мэрибиз бир айга тазалык эме деп жарыялап атпайбыз? Ар бир субботасы, кечки эме андай болбош керек да. Мен ойлойм, адам баласы турган жерине, жашаган жерине, жүргөн жери ошол кайсыл тармакта иштебесин, кайсыл тармакта алып ошол жерде алек болбосун, ошол тегереги дагы мындай жарык, таза эме болуш керек. Азыркы күндө көрүп атасыздар, техника өсүп турган маал, андан экология бузулуп аткан маал. Ошого караша биз ойлойбуз, коомчулукта бир эле өзүбүз эмес, коомчулукта буга жардам берип, баарыбыз таза болуш, ички дүйнөбүз, сырткы дүйнөбүз дагы баары бир төккө эле тургандай болуп таза болушубуз керек деп ойлойм да. Жылыз агай, дагы бир ушул жерден бир маселе жаралат да, мында жаш маселени айтып атасыз. Бирок сиздин көз карашыңыз боюнча, мисалы ошол бизде мындай тазаланып аткандар көбөйүп атабы же тескерисинче болуп калган жокпу? Мындай кээде бул шоуга айланып калды да. Эми чынын айтканда тазаланабыз десек, мен ойлойм да, менин жеке көз карашымда мындай катардагы мына окуп аткан балдардан, катардагы өсүп келе жаткан муундар, улууну көрүп, улууну көрүп бага өсөт, эни өсөт дегендей, биз буларга үлгү боло тургандай бир жакшы нерселерди көрсөтүшүбүз керек да. Биздин улуулар үлгү болуп бере алабы азыр? Эми азыркы күндө үлгү болоюн десең, үлгү боло тургандар бар, бирок мындай көп деле эмес деп эсептейм да. Себеби биз ушунчалык саясатташып кеттик да.
Мына бир нерсени айтып коеюн, таза деп атканда, мына бүгүн бери болду, мен катыштым. Эме идеология боюнча сөз болуп кетти да. Анан бунун баарына камтылат да. Анан биз азыркы күндө кайда баратабыз, кандай жашап атабыз, кандай нук менен кетип атабыз, айланын чөйрө кандай жаштарыбызга же болбосо башка кандай таасир тийип атат. Муну дагы мындай көзөмөлгө алып карай турган бир түздүктүү бир идеология, башка бир нерсе үлгү боло турган балдарыбыз эмнеден үлгү болот? Мына бир телеканалдын ар бир депутаттардын өзүнүн менчик телеканалдары, газеталары. Ол бирин окусаң, бири-бирин шоган, бири-бирин жамандаган. Биздин жаштарыбыз кайда барат? Кайда баратабыз? Илгери бир эле коммунисттик партия болчу, азыркы күндө 100дөн 300дөн ашык партия болуп кетти да. Кечирип койгула, мен баягы ушундай ыйык жерде саясатка айтпайын дедим эле, эки адамдын башы бириксе эле саясат болуп калбады. Эң башкысы кандай болбосо дагы үлгү боло турган инсандарыбыз, мындай дежурный чалдарыбыз, дежурный эжелер болбосо дейм да, мындай таза болсо экен, көчөгө көтөрүп элди чыгарбаса экен. Биз таза болуш үчүн туура айтып атат мына жигиттер. Ички дүйнөбүздү оңдойлу. Ички дүйнөбүздү оңдомоюнча мына көкүрөгүбүздө могул жерде Кудай, Алла Тааланын бир Кудай эме болбосо, жүрөктө эчтеке жок болсо, аны айткан менен, үндөгөн менен эч качан пайда келбейт. Ошондуктан мен ойлойм, жаштарыбыз мындай, бирок жаштарыбыз азыр өтө интеллектуалдуу, өтө акылдуу, өздөрү тандап, өздөрү билип алышат кимдин кандай деңгээлде экен, тазасы бар экен. Азыр эми бул жигиттерибиз баягы мындай ички дагы, сырткы дагы дүйнөсү мындай таза адамдар да, анткени ошол Аллах Тааланын Куран китебин окуп, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп, тереңдеп, ошол баягы дин таанычулар, келечектеги алымдар, олиялар, анда ушул жаштардын оюну калчы мына. Бүгүнкү биздин темабыз тазалык ыймандын жартысы деген хадистин тегерегинде болуп атат. Бирок мен мунун арабчасын айтайын, ат-тухуру шатрул иман деп айтканда, бул кыргызча которгондо тазалык ыймандын жарымы. Бирок арабтарда тохир деген бар, анан тухур деген бар. Тохир деген бул таза боло турган болсо, тухур деген бул андан дагы өтө таза дегенди түшүндүрөт да. Пайгамбар жөн эле тазалык ыймандын жартысы деген жок. Балким ат-тухуру шатрул иман, башкача айтканда өтө тазалык бул ыймандын жартысы деп айтты да. Анан айтканда тазалык дегенде жана айтылгандай ички дүйнөнүн тазалыгы, сырткы жашообуздун тазалыгы, буга мисалы үчүн пайгамбарыбыз да көптөгөн хадистерде айтты. Алла Таала Куран аяттарында көптөгөн тазалыкка үндөгөн көптөгөн аяттары бар. Өзүбүздүн ата бабаларыбыз да тазалыкка үндөп кеткен. Мисалы үчүн мисал келтире турган болсок, Исхак Разаков атабыз мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деп, ал биринчи сөзүн мен таза болсом деп баштап атат. Башкача айтканда башка бирөө эмес, ар бир киши мен таза болсом, биринчи мен таза болсом, анан сен таза болсоң, коом таза болот деп айтып кеткен. Ата бабабыздын жашоолорунан деле көптөгөн үлгүлөрдү алсак болот. Мисалы үчүн биз кичирээк кезде ата энебиз менен жайлоого көчкөндө, кайра кыштоого көчкөндө ошол конгон конушубузду тазалап, ошолордун баардыгын терип ушинтип кетчү элек да. Бул дагы ушул ата бабабыздын ушундай бизге калтырып кеткен үлгүлөрү десек жаңылышпайбыз. Карабайсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, илгерки ата бабалар ушундай өрнөктөрүн калтырган да, тазалап, жакшынакай алып, баягы кошунасына зыян жетиспей. Азыр мындай болуп калды да, жанагы ар жак ыргытат, ал бер жак ыргытат, ушундай учурлар да бар да. Анан ошонун айынан ызычы болуп, соттошконго чейин баргандар бар. Ошол нерселерди болбош үчүн илгеркидей жана мына бул жигит айткандай, ошо ата бабаларыбыздын өрнөгүнө кайтуу үчүн биз дагы эмнелерди кылыш керек? Мен дагы бир нерсе айткым келип турат. Кандай нерсе таза болот десе, тазаланып турган нерсе тазабы десе, мен айткым келет эле, жок, тазаланып турган жер таза болбойт, булганбай турган жер таза болот. Башкача айтканда ар бирибиз ошо булгабай таза жүрө турган болсок, ал жана тазаланып турган жерге караганда булганбаган жер таза болот. Демек биз ар бирибиз өзүбүзгө маани беришибиз керек. Маани бериш керек. Анан дагы бир маселе бар, ушул жанагы тазалап кетип атабыз. Анан кээде бир жигит айтат, кече сүйлөшүп отурсам, бир чоң эле байке келип туруп эле баягы мындай тамек чегип анан тыштап койду дейт. Анан дагы бирөө келип туруп бананды жеп тыштап койду дейт. Анан ой байке бул эми кандай деп анан эме болсом ишиң эмне дегендей болду. Анан акырын барып алып салып койдум дейт да. Анан кийин ошол уялып калды дейт. Кийин мени көргөндө эле мындай башкача болуп, анан бир күн айтты дейт, 3-күн жолукканда. Сен мени туура жакка тарбияладың депчи. Анан балким же ушул жакшы нерсени кылыш үчүн бир жаман да көрүнүш керекпи? Пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар. Эгерде силер бир жаман ишти көрүрсөңөр, аны колуңар менен токтоткула. Эгер ага күчүңөр жетпесе, тилиңер менен токтоткула. Ага да күчүңөр жетпесе, анда жүрөгүңөр менен жаман көргүлө дейт да. Биз болсо ошол айтылган сөзгө иш жүзүн ашырсак эле, анда биз оңолуп кетмекпиз. Биз деген кандай кылып атабыз? Биз мисалы үчүн көчөдө баратканда бирөө жана тамекини таштап койсо, чылым таштап койсо, же болбосо банандын кабыгын таштап койсо, биз аны көңүл бурбай, биз ага мындай капилет мамиле жасап атабыз. Эгерде биз ошол жана айтылган сөзгө амал кылып,
Биз барып жаман көрүнүп болсо да, эгер колубуздан келе турган болсо барып колубуз менен кайтара турган болсок, эгер ага духубуз жетпесе, ошончолук эле ыйманыбыз пас болсо же болбосо ошого биздин ыйманыбыз жетпесе, анда биз оозубуз менен болсо дагы айтып, эгерде оозубуз менен болбосо дагы жүрөгүбүз менен жаман көрүп, ошонун жаман экенин билип, өзүбүз ошону кылбасак, анда таза болуп жашайбыз. Эрлан байке, сиз ушундай бир мындай жаман көрүнгөн учурлар болобу? Сиздер айтып атсаңыздар, өзүм башыман өткөндө эстеп атам. Азыркы Санкт-Петербург шаарында мурда Ленинград деп койчук. Биз ошол Советский Союз деген мамлекетте чоңоюп калдык да. Ал убакта Москва менен эле ошол Ленинград болчу, эң чоң шаар, биздики баарала турган. Ошого бир 6-классымда бир конкурстан жеңип алып, анан биз барып ошо бир жумадай жүргөнбүз да, Ленинградты кыдыртыпчы. Анан кичинекей балдарыбыз бир аялдамага чыга калсак автобуска. Баарыбыздын колубузда балмуздак бар. Анан кагаздарын ыргытып үрдүк да. Ыргытып үрсек бир чоң эле кемпир да эми. Ошол киши бир 5-6 кагазды топтоп алып, анан ошол жердеги эле урнага салды да. Ошодон кийин ошентпей калдык да. Анан бир жума аябай өзүбүздү карап жүрдүк. Анан кийин ал кезде Фрунзе деп аталчу, ушул өзүбүздүн шаарга жашачу элек. Узун Икарус автобус болот. Киши бир 150 киши батып кетчү эле да. Гармошка деп койчук, мындай бурулуп аркасынан аябай узун да. Анан ошого тыйын берет элек, белет шопурга чейин жетет да. Кайра кайрылып келет да. Анан таң атпай чыгат элек, заводто иштейт элек. Ошондо кетип атканда үн жок да. Эч ким сүйлөбөйт. Азыр балким маршруткада жүрөсүңөр, ал маршрутка бир ал автобустан бир 7-8 эсе кичинекей болсо керек. Ичине кирсең аябай кыйкырык, ызычуу, ар ким менен сүйлөшүп аткан ушундай да. Анан айырмалары чоң болуп калды. Жанагы тыйынды беребиз, анан билет кайра келет деп атпайсызбы? Азыркы учурда кандай? Келеби же келбейби? Азыркы учурда мен Ошондой автобус болуп калса да? жок, азыркы учурда Же маршруткада деле келет келбейтин текшериш да кыйын да, анткени ар ким өзү колу менен шопурга өйрүп калды. Анткени ишенич жок да. Ишенич жок. Анан дагы бир маселеси, Европада, мына Германияда бир шаар бар да, Шваб деген. Илгерки шаар. Силер баардыгыңар ушу Шваб деген сөздү колдоносуңар да. Анткени ушунун жетекчиси, ошол шаардын мэри илгери 200 жыл мурун ушул тазалык жөнүндө чоң маселе козгоп, катуу киришип, элдин баарын эгер тазалыкты сактабаса өзүнө тиешелүү жерин алып койгонго чейин барган да. Анан ошондо тартипке кирип, ошол шаардын аты чыгып, ошолор жууп тазалай берип күнүгө жан жакка бөлүн. Жанагы баарыбыз колдонуп жүргөн Швабра ошол Шваб шаарынын атынан чыккан да. Анан ушундай көңүл бурсак, биз мындай бир кичинекей эле нерседен тарыхта калып калса болчудай болуп калат да. Негизи эле жогору жактагы бай Исхак Разакат атасынын айтып кеткендей, бул жеке эле адамдардын ички жана сырткы тазалыгына да таандык. Бирок адамдардын керки чоңдору, мисалы үчүн бай улуу муундарга караганда, азыркы жашоодо мындай керки адамдардан улуу аксакалдардын үлгү ала албай калдык заманда жашап атабыз, тилекке каршы. Эгерде биздин ата бабабыз Исхак Разаковдун айткан сөзүнө ар бир сөзүнө маани бере турган болсо, бул жеке эле тазалык эмес, ар бир ишинде дагы тазалыкка барып жатат. Бүгүнкү күндө эле ошол болуп жаткан парламент саясаты болсун, ошол эле улуу мундардын иштери болсун, бүт эле чалалыктан кеткендиктен ушундай муундар тарбияланып келип атат да, деп ойлойм, жеке пикирим боюнча. Биз тазалык ыймандын жарымы дегенде биринчи тазалык бул жашоодогу тазалык, анан ички жан дүйнөнүн тазалыгы. Анан тазалыкты баарыбыз эле билебиз, сырткы тазалыкты. Мен жан дүйнөнүн тазалыгын айтып кетсем, пайгамбарыбыз биринчи Алла Тааланын пайгамбарлык келип, пайгамбарлыгын жайылтып, динди жайылтканда ошо биринчи элдерге дейт, сырттан бир инвестиция алып келип, элдин баягы бай болуп жашоосуна жакшы шарттар түзүлүп, жакшы шарт түзүп беришине эмес,
биринчи адеп аклагына басым жасаган экен да. Элдин ыйманына, Аллага болгон адебине, адамдар бири-бири менен болгон мамиледе, туугандар мамилеси, момундардын бири-бирине болгон мамилеси, биринчи жан дүйнөнүн тазалыгына басым жасаган экен да. Ошон үчүн азыр замандай ушундай бир заман келет деген пайгамбарыбыз. Акыйкатты сүйлөгөн адамдар жалганчыга айланып калат деген да. Жалганды сүйлөгөн адамдар акыйкатты айткан ушундай бир чынчыл адамдай көрүнүп калат. Ушундай бир заман келип отурат азыр. Өз чоңдорубуз өздөрү бир үлгү боло турган бир үлгүсү жок. Балык башынан сасыйт деп бар жоосу эл башкарган башка чоңдорубуз же бир жасаган ишинде үлгү жок, же бир жашоосунда үлгү жок, же бир сүйлөгөн сөзүндө үлгү жок. Сүйлөйт, саясатты сүйлөйт, башканы сүйлөйт. Элдер бар же ошону ишенип калган. Каяктагы бир таза сүйлөп жакшылыкка чакырган адамдарды бир эл душманы же бир башка көрөт да. Ошон үчүн ыйманга көңүл бурсак, адепке көңүл бурсак, эң негизги ыйманга көңүл бурсак, ошо акыйкатты аныктап билип алсак да, ким акыйкатта, ким адашууда. Элдер ишенеби же ишенбейби? Тескерисинче. Эми ишенет, эми ого ар бирибиз өзүбүздөн да ар бир. Себеби пайгамбарыбыз айткан, Алла Таала Курандын маанисинде деген ушундай. Кайсы бир коом өзүн өзгөртмөйүнчө мен ал коомду туура жолго баштабайм дейт да. Ар бирибиз өзүбүздүн зависит этет да. Ар бирибиз өзүбүз оңолушубуз керек, ар бирибиз. Анда Улан агай, мынакей окуучуларыңызды угуп атасыз. Ошол жанагы өзгөрүү өзүстөн деп атпайлыбы? Башка ошол жаштарга, улуу муунга деги эле мындай өрнөк болуп, бир таза ички сырткы дүйнөбүздү көрсөтүш үчүн да эмнелерди кылыш керек? Ушул тазалык темасы ушул баар келип атканда, жаз келип атканда башталып атат. Себеби тегеректин баары тазаланып аткан кез. Мындан сырткары бул жерде белгилей кетиш керек. Биздин атайын урматтуу президентибиздин демилгеси менен ыйман деген диний маданият өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Ал жердин жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун демилгеси менен бүгүнкү күндө ушул тазалык акциясы да башталды. Баягы жүзүмө түкүрбөгүн мекендешим деп. Бул ошол тазалыкка байланыштуу. Анан бул жерде жакшы ниет менен сапар башталды деп ойлойм. Себеби коомду ойготуу үчүн, коомду ойлонтуу үчүн, коомду тазалыкка үндөүү үчүн ушундай иш-аракеттерде бүгүнкү күндө керек болуп турат. Өзү тазалык жөнүндө ислам эң көп айткан бул ислам дини. Ислам бул тазалыктын дини. Ыймандын жартысы бул тазалык, аруулук деп атабыз. Ошол эле сыяктуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жер жүзү мага мечит кылынды дейт. Эгерде жер жүзү мусулман мечиттей турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сөзүн тереңирээк түшүнүп, тереңирээк ишенип, ошого жараша мамиле кыла турган болсо, анда жер жүзүнүн эч бир жерин анда түкүрүп, какырбастан, таштанды ыргытпастан, ыргытылгандар болсо ошол жердин баардыгын алып, башкаларга да үлгү боло билиш керек да. Анан мусулман эң биринчи бүгүнкү күндө молдо болобу, кайсы гана мусулман болбосун, эң биринчи ушул социалдык көйгөй тазалык маселесин чечиш керек. Себеби тазалыкта ыймандын даражаларын 70-тен ашык баягы шакчасы бутагы боло турган болсо, мунун эң жогорку даражасы ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Мындай айтканда келме тавхид болуп эсептелсе, мунун эң ылдыйкы бутакчасы, шакчасы бул жолдо бара жаткан мезгилде адамдарга зыян берген, зарар берген ошол жанагындай таштандыны алып койсо, жанагындай урнага алына турган жерге таш болобу, жанагындай адамдарга зыян берген темир болобу, же болбосо айнектин сыныгы болобу, же болбосо бирөөсү какырып түкүрүп койгон болобу, ошону кар менен көмүп коюу, же болбосо ошону топурак менен жашырып коюу, мунун өзү да тазалыктын эмеси, белгиси болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө биз көп нерсени билебиз, бирок көп нерсени аткарбай жатабыз да. Жана айтылды, исламда ушул 5 убакыт намазга 5 убакыт даарат алабыз. Жер жүзүндө эң таза адам бул мусулман. Мусулман тазалыктын символу. Мына жакшы сөз айтылды. Мен таза болсом, мени көрүп, менден үлгү алып, менден таасирленип, сен таза болсоң, анда жалпы коом дагы бизден үлгү алып таасирленет. Биз эмне үчүн өзүбүздүн үйүбүздүн тегерегин, ошо жашап аткан жан конушубузду, кварталыбызды, квартирабызды демилгелеп ошол жердеги адамдарга, квартал башчысына, жетекчилерге айтып, тазалык иш-аракеттерин кылбайбыз. Жолдо кетип баратканда өзүбүздүн балдарыбызга муну алып коелу, бул тазалык деп, же болбосо бирөө чыштап аткан болсо ошону ойготуп, бир тууганым мынтип ыргытканың жарашпайт. Бул биздин жалпыбыздын үйүбүз. Кыргызстан деп ошол сөздөр менен, кыймыл аракеттер менен бири-бирибизди ойготушубуз керек да. Мындай бир маселе келип түшөт да, жанагы Исхак атабыз карабайсызбы? Ошол
пайгамбарыбыздын сөзүн айтып атат да. ооба Мындай кенен түрүндө. Эми ал кишилер да баягы динди окушкан да. Анан дагы бир маселе бар да агай, жанагы мына биздин 4 мезгил бар. 4 мезгил азыр жаз келип атат. Ушул жаздын да бир өзгөчө бир мындай тазалыкка, бир мындай жанагы адамдын баласына бир мындай сабак катарында бир көп нерселер болсо керек. Ушул жөнүндө дагы бир токтолуп берсеңиз. жаз өзү тазалык. Мисалы Алла Таала өзү мындай карай турган болсок, жер жүзүн тазалап турат да. Шамал бар, бороон чапкын бар, жаан жамгыр бар, туурабы? Кар эрип атат. Жер өзү тазаланып атат табигый түрдө. Мындайча айтканда Алла Тааланын коюп койгон сүннөтуллах дейбиз, эреже мыйзамдар бар, ал иштеп атат. Бирок ошол табияттагы ошол Алла Таала койгон эреже мыйзамдарга ошону түшүнүп, ошол гармонияда өзүнүн ролун аткара билиш керек адам баласы. Ошол симфонияда өзүнүн ордун билип, ошол симфонияга ылайыктуу өзүнүн музыкасын чертиш керек. Мындайча айтканда, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге Куран жана сүннөттү аманат кылган болсо, ошону сыгып караганда ыймандын жартысы бул тазалык деп атат. Мындайча айтканда, тазалык болмоюнча сырткы кебете кешпириң, кийген кийимгечең, чачың, сакалың, мурутуң, сырткы денең, кийимгечең таза болмоюнча, ага төп келген ошол ички жан дүйнөң, мындайча айтканда жан дүйнөң, ички дүйнөңдө таза болмоюнча, себеби сырткы дүйнө менен ички дүйнөнүн бири-бирине болгон байланышы бар. Үйүң таза болсо, гүлдөр болуп жайнап турса, ал жан дүйнөгө да таасир берет. Ошол учурда адамдын ички жан дүйнөсү таза болсо, сырткы дүйнөсүнүн да таза болушун ал камсыз кылат, ошону талап кылат, ошого умтулат. Ошон үчүн ички дүйнө, сырткы дүйнөнүн тазалыгы бири-бирине төп келишип туруш керек. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан тазалык бир эле сырткы дүйнөнүн тазалыгы эмес, бул сөздүн тазалыгы. Сөзүңө ушагайың. Ар кандай гыйбат, жаман сөздөр аралашса, сөгүнсөң, сагынсаң, бул сөздүн кирдиги. Оюң таза болуш керек, оюң тунук болуш керек. Оюң тунук болуш керек. Такыбалыктын эң жогорку белгиси ойдо дагы күнөө ишти кылбоо дейт. Ойду сен жаман күнөө ишти кылууну мындай кой, ойлоп да койбойсуң дейт. Такыбалыктын жогорку чеңи. Сен оюң менен дагы жаман ойлорду ойлонуп, оюңду да кирдетпешиң керек экен. Сен колуңду кирдетпешиң керек, коррупция кылып алып берип, акча алып берип, жосо бирөөнү уруп согуп. Мусулман колунан жана тилинен башка бирөөгө зыян келбеген адам, туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аныктамалардын баарын айткан. Булардын баардыгын пайгамбарыбыз осуят катары, насаат катары айткан, бирок канча деген адамдар муну угуп атат, түшүнүп атат, кылып атат. Демек ушул мусулманчылык менен жашасак, Ерлан байке, мынакей азыр Улан агай айткандай, ушул баягы мынакей колдун да тазалыгы бизде эми чоңдорубузда деги эле мына эл башкарган, журт башкарган адамдардын колу канчалык деңгээлде таза. Ушул мусулманчылык менен жашасак тез эле оңолчуудайбыз, мындай бирөөдү ушактабай, мындай тилдин да бир акысын бере турган, ала турган күн келет да. Анан азыр жаштарды угуп туруп, анан сизге өтсөк. Агайлар айткан, студенттер айткан ойлордун баардыгына кошулам. Тазалык ыймандын жарымы. Кайсыл гана китеп тача турган болсок, шарият китептеринде баардыгы тазалыктан баштайт. Адам таза болмоюнча эч бир жерде өнүгүү өсүү болбойт. Муну мисалын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянында толук көрө алабыз. Пайгамбарыбыз Меккеде 10 жыл дават кылды. Андан кийин Мединага көчтү. Мединага көчкөндө пайгамбарыбыз жол азабы, көр азабы деп кыйналды. 3 күн үңкүрдө жатты пайгамбарыбыз. Анан көчтү. Пайгамбарыбыз келгенде дароо эле Мединага кирип кеткен жок. Эмнеге? Себеби пайгамбарыбыз Куба деген ошол жака мечит куруп, ошол жакта 10 күн эс алды. 10 күндө ушунчалык жүдөдү эле, тердеди эле, жаман жыт бар эле, кийимдери кирдеди эле. Бирок пайгамбарыбыз ошол жерден тазаланды, өзүнө келип оңолду. Демек биз башкаларга таасир бере турган болсок, мейли капыр мамлекет болсун, кошуна мамлекет болсун, башка жактарга таасир бере турган болсок, демек өзүбүздөн башташыбыз керек. Пайгамбарыбыз тазалыкты көрсөттү. Ошондо Мединага кирип келатканда ушунчалык мактап, ай чыккандай деп ушунчалык сүрөттөп атат. Пайгамбарыбыз ошого татыктуу кирди. Себеби өзүн тазалады, жуунду, тазаланды, таранды, кийимин дагы тазалап туруп кирди. Дароо эле кирсе болот эле, себеби элдер күтүп жаткан эле. Пайгамбар качан келет деп баардыгы күтүп жатты, бирок пайгамбарыбыз биринчи ошол жактан диндин ойгонуусу Мединада башталган болсо, пайгамбарыбыз ошол нерсени тазалык менен баштады. Эгер биз мекенибизди өстүрөбүз, өнүгүктүрөбүз деген турган болсок, анда бул тазалык деген сөз агай айткандай баардык жерге иштетилет. Жашай турган жерибиз таза болуш керек. Кийген кийимибиз, дене боюбуз, шаарыбыз, көчөбүз деги эле баардык жагыбыз таза болгон болсо, анда баардык жак өнүгөт. Мейли тамак ашыбыз дагы тазалык. Бул баардык жакка колдонулган сөз экен карасак. Тамак ашыбыз дагы таза боло турган болсо, демек адалдан жашек жашообуз берекелүү болот. Кийимиңди таза бол дейт. Таза болбосо, арам болсо кийимден намаз өтпөйт. Демек пайгамбарыбыз, динибиз баардык жактан баардык суроого жооп берет. Баардык дүйнө жүзүндө деги эле биз дин менен толук жашай турган болсок,
биз максатыбызга жетебиз. Тазалык бул имандын жарымы деген сөздүн эң терең жагы ушунда деп түшүнөм. Мына кээ бир адамдар өзгөчө мындай жанагы 50ден ары өтүп калган ата бабаларыбыз бар да. Анан ошолор айтып калышат да, жана молдонун айтканын кыл, анан кылганын кылба деп калат. Анан буга кандай жооп берсе болот? Бул молдонун айтканын кыл, кылганын кылба. Молдолор туура сөздү айтат, китептен чыкпайт. Азыр молдолордой эч ким жашай албайт деп айтат элем. Себеби молдонун кылганын кыла албайт. Ал 5 мал дарат ала албайт, ошолордун сөзү. Ал гусул ала албайт, ал ошолордун сөзү. Молдодой болуп кие албайт, дайыма баш кийим кийип жүрө албайт, уялат. Себеби Алар эмнеден уялат? алар кийгенден уялат. Жууган баягы эл айтат, сындайт. Себеби батышты турап кеткен да баары. Баш кийимди кийип жүрсө, кийимди таза алып жүрсө, демек биз үлгү болушубуз керек. Бирок 5 кол тең эмес да. Бардык молдолордун кээ бирөөсү болушу мүмкүн туура. Бирок биздин алымдарыбызды, молдолорубузду, агайларыбызды, устаздарыбызды карай турган болсок, үлгү аларлык. Мен айылда жүргөндө толук үлгү ала алган жокмун, бирок бул жактан устаздардан чоң үлгүлөрдү алдым, алымдардан. Демек, молдолор Куран жаттайт, никесин кыйып берет, жаназага өтүп берет, ушулардын баарын билет да. Демек, бул дагы чоң илим, мынакей 5 жылдап келип илим алып, 10 жылдап илим алган биздин бир туугандарыбыздан Кудай ыраазы болсун. Эрлан мырза. Бир нерсеге жакшы кошула албай калам да. Канчалык алдыга жүрүп, жаш өтүп, турмушту көргөн сайын көп нерселер биртикеден өзгөрө берет. Биз дагы коммунисттик партия дегенди укмуш кыйын көрүп, комсомол болуп жүргөнбүз да. Коммунист деген бүт таза, эч кандай кынтыгы жок кишилер деген нерселерден өткөнбүз да. Ошол себептүү мындай жанагы сөз, кыргыздын сөзү эч жерге жазылып калбайт, жерге түшпөгөн сөздөр да. Молдонун айтканын кылда, кылганын кылба дегенде терең маани бар. Бул чоң маселе. Мисалы, ошол эле сиз айтып атасыз, батыш деп, же болбосо мына Чыгыш Азия. Мисалы, Японияда аябай чоң акча төлөнгөн, аябай бир байларынын, ошол жердеги элитасынын мектептеринде балдар өзүнүн окуган жайын өздөрү жуушат экен да, интернетте чыгып атат, көрүп койсоңуздар. Бул дагы өзүнчө тарбия экен да. Болбосо канчалаган акча төлөнүп, ошондой чоң мектепте, окуу жайларда өздөрүн тазалайт экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргызстан Ислам университетинде тартылып жаткан тазалык имандын жартысы деген темада сөз кылып жатабыз. Ар кимибиз жок дегенде үйүбүздү, анан өзүбүздү таза алып жүрсөк, бул биринчиден ден соолукка да пайда, анан өлкөгө да, коомго дагы пайдасы өтө чоң тиет деген ойдобуз. Жаштар айткандай, буюрса, бул берүүнүн уландысын кийинки убакытта аяндан экинчи күнү саат 8:30 көрсөңүздөр болот. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар.